Баку бүгін дүниедегі шаарлардың келечеги тууралуу глобалдык талкуунун борборуна айланды. Климаттын өзгөрүшү, туруктуу өнүгүү маселелери талкууланып жатат. Кыргызстан бул аянтчага жөн гана катышуучу катары эмес, тоолуу өлкөлөрдүн үнүн алып чыккан демилгечи катары катышууда. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө бүгүнкү дүйнөлүк урбанизациянын чоң маселесин айтты. Шаарлар табиятка каршы эмес, табият менен шайкеш өсүшү керек. Тоолуу шаарлар бул жөн гана географиялык өзгөчөлүк эмес, бул климаттык тобокелдиктер, суу ресурстары, миграция, сейсмикалык коопсуздук, маданий мурас жана адам капиталы кесилишкен өзүнчө чоң күн тартип. Кыргыз Республикасы тоолуу өлкө катары тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүүгө артыкчылыктуу маани беребиз. Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун маалыматы боюнча тоолор дүйнөдөгү 1,1 миллиард тоолуу элдердин жашоо турмушун жана жыргалчылыгын түздөн түз камсыздап тим гана болбостон тоо этектеринде жашаган миллиарддаган адамдарга дагы кыйыр түрдө пайдасын тийгизип турат. Тилекке каршы учурда мөңгүлөрдүн эриши, климаттын өзгөрүшү, калктын миграциясы жана экосистемаларга болгон кысым бийик тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда жайгашкан шаарларга терс таасирин тийгизүүдө. Президенттин сөзүндөгү негизги өзөк тоолуу шаарлардын келечеги. Кыргызстан бул багытта 3 чоң приоритетти сунуштады. Биринчиси экосистеманын туруктуулугу. Тоолуу аймактарда шаар куруу кадимки түздүктөгү урбанизациянын көчүрмөсү боло албайт. Башкача айтканда, тоодогу шаар бетон менен асфальттын гана маселеси эмес, бул суу, аба, энергия, коопсуздук жана табият менен саламаттыктын маселеси. Экинчи багыт инновация. Президент тоо урбанистикасы үчүн акылдуу технологияларды, санариптик муниципалдык кызматтарды, транспорт жана энергия системаларын өнүктүрүүнү сунуштады. Үчүнчү багыт адам капиталы жана маданий мурас. Президенттин билдирүүсүндө шаарлар имараттардан эмес, адамдардан башталарын айтты. Демек, тоолуу шаарлар билим берүү, социалдык инфраструктура, туризм жана жергиликтүү өзгөчөлүктөрдү сактоо менен өнүгүшү керек. Ошентип Кыргызстан жаңы эл аралык демилге көтөрдү. Ал тоолуу шаарлардын эл аралык ассоциациясын түзүү. Эгерде бул демилге ишке ашса, Бишкек тоолуу шаарлардын диалогунун борборлорунун бирине айланышы мүмкүн. Тоолуу шаарларды өнүктүрүүнүн өзгөчө актуалдуулугун, ошондой эле бул жааттагы тажрыйбабызды жана билимибизди эске алуу менен эл аралык тоолуу шаарлар ассоциациясын түзүүнү карап чыгууну сунуштайбыз. Ассоциация тоолору шаарларды туруктуу өнүктүрүүгө багытталган мыкты тажрыйбалар жана биргелешкен изилдөө долбоорлору менен алмашуу платформасына айланат деп үмүттөнөбүз. Өз кезегибизде биз ассоциациянын башкы кеңсесин Бишкек шаарында жайгаштырууга даярбыз. Бакудагы форумда Кыргызстан өз билдирүүсү аркылуу эки маанилүү багытты алдыга чыгарды. Биринчиси тоолуу өлкөлөрдүн көйгөйүн эл аралык күн тартипке коюу, экинчиси өлкөнүн ички өнүгүү модели. Бишкектеги коомдук транспортту жаңылоо, санариптик башкаруу, жашылдандыруу, таштандыны кайра иштетүүчү завод сыяктуу долбоорлор Кыргызстандын жаңы урбанистикалык багытка өтүп жатканын көрсөтөт. Эми Борбор Азияда биринчи болуп курулган ошол таштандыны утилдештирүү заводу. Себеп дегенде бул көп шаарларды эмнеге алар киргизген эмес, себептен ал дагы мындай күмөн жаратат да, мындай зыяндуу заттар чыкса кандай болот түтүн менен кошо, кандай. Анан мен ошолорду түшүндүрмөлөрдү берсем, алар дагы кичине ынанып кылса болот турбу, курса болот турбу деп айрымдар менен уже мындай байланыштар түзүлүп атат да. Бирок өздөрүнүн дагы көптөгөн мындай тутумдарды азыр карап аттык. Эми аны дагы Бишкек шаарына алса болот. Эми ал жерде дагы жол тыгындардын чечүү маселесинде кандай көз караш менен же кандай көз мына аракеттер менен ишке ашырылган. Кече күнү мына Баку боюнча да жүрдүк. Бул жерде жол тыгынды ошол эле чектөөлөр менен жанакындай бир тараптуу эле жол кыймылын түзүп алышкан. Бирок ал жерде бизден шаардыктарга эгер аны киргизсек, албетте алар сын пикирлер болушу мүмкүн да. Себептен де бир өзүңдүн перекресткаңды өткөрсөң, анда бир шаарды айланып келип кайта кириш керек болот да. Бирок ошо менен кошо жол тыгынын мындай кескин азайтышыптыр да. Ошондуктан биз дагы айтып атабыз, эми көптөгөн жол инфратүзүмүн оңдоп атабыз да. Бирок ошо менен кошо биз дагы эрежелерди жаңыдан карап чыгыш керек да. Жашбек Жемин,
өзүбүздүн баягы маселелерге келеличи. Көп шаардыктар азыр мен көп угуп калам да. Ушунчалык бир жумуштар башталды мындай. Бүт жак карасаң баягы жол оңдоп аткан ушундай нерселер, анан баягы тыгындардан дагы бир аз жүдөтүп жатат. Ушул долбоорлор бүтүп калса бир азаймак беле, кичине таштамак беле депчи. Эми бул өзү жыл чыдашыбыз керек деген. бул өзүнүн таасирин берет. Себептен да бизде мына Бишкек шаары боюнча 1400дөн ашык километр бул оңдоо, түздөө жана жаңы салууга муктаж да. Бул 1400, бул 61%дан жогору да. Эми мына муктаждык болуп атат. Эгер мен айтып атпаймынбы, 21 жылдан эле алсын, 20 жылдарды алсын, 16,7 километр эң көп дегенди жазган. Биз азыр 120 километрден жазып атабыз. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 63 көчөгө бирдей кирдик жазып атабыз. Албетте алар эми ыңгайсыз акыбалга алып келет. Анан ойлоп көргүлө, эгер биз даже мындай арифметически эсептеп чыксак, бер жагы эле бир 20-25 жыл керек экен да. А эгер мурунку темп менен жүрө берген болсо 100 жылдан ашык жүрө бермекпиз. Бирок биз азыр темптерди, тажрыйбаны топтоо биз жумушту көлөмүн көбөйтүп атабыз да. 24-жыл мисалы 61,7 километр, 25-жыл биз уже 92 километрге жеттик, 26-жыл 120 километрге жетип атабыз. Кийинки жылдар буну дагы көбөйтүп, мен айтайын, мен ишендирүү айта алам, бул албетте жолдун тыгынын азайтканга да өзүнүн таасирин берет. Бирок ошо менен кошо биз жолдун айтып атпаймынбы, ушул жүрүшүн эрежелерин жана айрым чектөөлөрүн дагы биз кириш керек. Себеп дегенде башка ушул мамлекеттерде, башка шаарларда тажрыйбасын карасаңар, ушул чектөө жанакы мындай бир эрежелерди жаңы киргизүү менен анан автоматташтырылган жана светофорлорду, акылдуу светофорду иштеткени менен чечилген да. Ошондон биз комплекстүү дагы мындай бир аракеттерибизди көрүш керек. Бирок мен дагы ар дайым айтып келем, эми бул канчалык элибиз кабыл алат билбейм, эми чыдаш керек. Дүйнөдө 50дөн ашык шаарлардагы болуп жаткан инфраструктуралык долбоорлор, ушул жерге чогулган урбанисттер ошол дүйнөдөгү 50дөн ашык шаарлардагы болуп жаткан долбоорлор ушул павильондорго коюлган. Мисалы Кыргызстандыкына башка жерлер бош, бирок Кыргызстанда болуп жаткан ири инфраструктуралык долбоорлорду биз мактануу иретинде дагы айта кетсек болот. Себеп дегенде мына бул жерде Курулуш министрлиги өлкөдө болуп жаткан ири долбоорлорду көргөзүп жатат. Алар эмнеси менен ушу дүйнө элдерин тартып атат, азыр сиздерге айтып берели, жүрсөң бул жака. Мисалы, Бишкектеги таштандыны утилдештирген завод көп аймактарда жок экен, мына ошол бул жерде. Анан сиздерге айтып бере турган дагы бир нерсе, мына көлдүн жээгиндеги тамчынын маңдайына курулуп жаткан биздин 3 туристтик ири инфраструктуралык долбоорлор дагы бир дүйнө элдерине абдан кызык болуп жатат. Биз бул долбоорлор эмнеси менен өзгөчө, министрдин өзүнөн дагы сурап көрөлү. Нурлан Кемелович, мына азыр дүйнөлүк ушул шаар куруу форуму өтүп жатат Баку шаарында. Биз азыр бул жерден Кыргызстандын бир нече аймактарына салынып аткан объекттер тууралуу көрүп жатабыз. Анан бунун уникалдуулугу эмне, анан алар баягы форумга катышып аткандар келип сурап атабы, ушул жөнүндө өзгөчөлүктөр жөнүндө айтып берсеңиз. Негизинен алып келгенде биз ушу Ысык көл облусунун аймагында көптөгөн проекттер курулуп атат. Анын ичинде ушул бизде көрсөтүлгөн жанакы SWIFT деп коебуз, свободная финансово-экономическая зона. Ошол зонанын ичине кирген негизги комплекстерди ушул жерге чагылдырууга аракет жасадык. Бул биринчиден ошол эле мынакей ушу чоң болуп турган ушу Урпак комплекси, ар жагында Елизаветан компаниясынын комплекси жана ошондой эле Авангард курулуш компаниясынын дагы комплекстери көрсөтүлүп турат. Бунун баардыгы биздин ата мекендик курулушчулар. Биз ошого аракет жасадык. Андан тышкары айта кетчү нерсе ушул эле бул комплекстер биринчиден ушу 5 жылдыздуу отелдер болот. Себеби бизде өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле мындай жок болчу. Андан тышкары өзгөчөлүктөрдүн бири болуп, булар баягы жыл бою толук иштеген комплекстердин бири болот. Могул жерде ошол купол Урпак резорт дейт, ушул жерде курулуп аткан экен. Булардын баардыгы курулуп атат, ушул биз экрандан дагы көрсөк болот. Бул биякта турган макеттердин баардыгы бүгүнкү күндө курулуп иштелип аткан нерселер. Закамерчеми, сиз мына бул ушулардын мына 3 объект баягы Ысык көлдүн жээгинде экен. Анан дүйнөлүк практикада бул сиздер ушул мисалы мына могул жерде
өткөндө бир сөз кылып жиберишпеди эле мындай кумду төгүп атышат депчи. Анан бир кандайдыр бир экологиялык коопсуздукту сактоодо тажрыйба алмашууда болуп жатабы бул жерде? Албетте, мисал катары айтып кетсек, бул комплекстердин баардыгы ушул борборлушкан канализация системасына кошулат. Жана ошондой эле ушул 3 компанияны азыр биз сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Ошол жерден эле баягы ысык сууну казып чыгаруу. Бул жер астында 150-200 метрдеги ысык сууну казып чыгаруудагы маселесин аз талкуулап жатабыз. Жана ошондой эле эми бул жерде парка пляжка деп койсок болот. Негизинен алып келгенде ысык көл көлүбүз бул сууга түшкөнгө ылайыктуу көлдөрдүн бири. Мындай көлдөр аябай аз дүйнө жүзүндө. Мисал катары мынакей ушул Баку шаарында делип турабыз, жамандагым келбейт, бирок ушул Каспий суусуна түшкөнгө болбойт. Ал эми биздин ысык көлгө бияка сууга кенен түшкөнгө мүмкүнчүлүк бар. Мындай нерсе эми көп жерде эле жайгаша бербейт. Ошо менен биз ошол экологиялык жаңы туризмдин механизмин иштетсек толук мүмкүнчүлүктөр ачылат. Тамчы аэропортунун маңдайында мына дал ушул долбоор азыр реализация болуп ишке ашып жатканын курулуш иштерин да мына экрандан көргөзүп жатат. Ал эми бул бүткөндөн кийин кандай болот десеңиздер, мына могул Тамчы аэропортундагы жол кадимки эле чоң трасса, анан мына бул бир эле долбоор Урпак резорт ушундай бир чоң 5 жылдыздуу отель болот, үстүндө тик учак конуучу аймак. Анан мына бул жагын кереметтүү көл жээгиндеги пляждары дагы дүйнөлүк талаптарга жооп берген заманбап болот. Бул форумдун алкагында Кыргызстандын ири шаарларынын мэрлери да катышып, шаар куруу жана жакшыртуу боюнча дүйнөлүк тажрыйбаларды алып келүүгө белсенишүүдө. Бул жерде азыр мына көп мамлекеттердин павильондорун көрүп атабыз да, архитектуралык. Чач нормальныйбы? Сон. болду. Сонбу? Анан көп мамлекеттердин сиздер да мына кыдырып көрдүңүздөр. Ошко бир кандайдыр бир изюминка алып же бир тажрыйба алмашуу, ушул идеяны киргизсем деген максат болдубу? Болуп атат. Мен азыр өзгөчө мына чыгыш өлкөлөрүнөн бир жакшы бир урбанисттер шаар куруу боюнча адистер болсо, анча-мынча Ошко чакырып 1-2 айга болсо дагы бир мындай кеңешчилик карап, ушул япондорду, башкаларды карап атабыз азыр. Мамиле курсак, өзгөчө бизде генплан иштелип атат да. Акча бөлдүк. Ушу генпланды кароодо азыр япон адистерин чакырдык биз. Ошол жардам берип атат. Оштун генпланын иштеп атабыз. Ошого жапондор Жайка деген уюм бар эмеспи? Алар бизге кичине жардам берип атышат. Колдоо бар. Садыр Кожоевич уже мына мен баргандан кийин эле 1 миллиард 200 миллиондой турукташтыруу фондунан акча берди. Курулуштарыңар токтоп калбасын. Эми баягы карыздарды териштирүү иштери бүткөнгө чейин шуну иштетип тургула деп берди. Кудай буюрса дагы беребиз деп мындай жакшы пландарды түзүп, анан чоң инвесторлорду да жөнөтүп берип атат бизге. Мисалы ошол эле Таштандыны кайра иштеткен ишкана $95 миллион. Ошонун бардыгын президент өзү жардам берип, бизге мындай улам мындай Ошко жиберип атат да. Мындай аянтчылардан тажрыйба топтоо өзгөчө туристтик шаарлар үчүн мааниси зор. Балыкчы шаарында Кудай буюрса даярдыктар аябай жакшы жүрүп атат. Өзүңүздөр белгилүү болгондой, урматтуу президенттин тапшырмасы менен азыр мына эң негизгисине караганда ушул киребеш жеринде мына ак босогуз жасалып атат. Борбордук жолубуз жасалып атат. Толук түрдө азыр реконструкция жүрүп, мына кандай десем, туристтерибиз мындай айтканда жөө жүргөнгө да ыңгайлуу болуп калды да. Азыр жакшы мына освещениялар коюлуп атат, жарыктандыруу, жашылдандыруу, ошондой эле мына велодорожка тараптарда салынып атат. Менин оюмча, ушул жылы туристтерибизге жана Кыргызстан жарандарына бир жакшы бир жаңылык тартуулайбыз. Жалпылап айтканда, Кыргызстан үчүн шаар өнүктүрүү бул имараттарды көбөйтүү гана эмес, суу ресурстарын сактоо, мөңгүлөрдүн эришине ыңгайлашуу, жашыл энергетиканы колдонуу, турак жайдын жетүүчүлүгүн камсыздоо жана адам капиталына инвестиция салуу дегенди билдирет. Ошондуктан Бакуда айтылган демилгелер Кыргызстандын тоолуу өлкө катары өз тажрыйбасын дүйнө менен бөлүшүүгө, ошол эле учурда эл аралык өнөктөштүктү күчөтүүгө даяр экенин көрсөттү.